Урматтуу коллегалар, баарыңыздарды ушу жакын арада Кыргыз өкмөтүнүн президент Садыр Наргожаевичтин тапшырмасы менен эмне жумуштарды кылабыз деген бир топ доклад жазып алдым элем. Аба ырайына байланыштуу муну министрге берип коеюн. Бирок энерговооруженность, инновация, инвестиция, капитализация деген сөздөрдүн баарын илгери биздин мына Жамин Акмалиевичке окшош биздин агаларыбыз, аталарыбыз жазап кеткен. 500 миңге жакын фермерлерибиз бар дейбиз. Баарыбыз тең, эгерде бирикпесек, жакынкы бир 10 жылдын ичинде 50 миң. Андан кийин ушу колхоз совхоздор бир 500-түн тегерегинде эле ошондо өтө эффективдүү, анан өтө ыңгайлуу дагы ошол жакта иштеп аткан кишилерге бир топ пайдалуу дагы болгон механизмдердин баарын көрсө убагында өтүп кеткен экенбиз. Мына биринчи этапта ошо капиталдаштыруу жолу менен барабыз. Эми жердин баары менчик болуп калгандан кийин баарын бириктиребиз деп мурунку биздин аталарыбыз революция жасагандай биз жаза албайбыз. Бирок революцияны жердин үстүндөгү, кыртыштын үстүндө чыккан кызыкчылыктарды биригүү менен бирге ушу азык-түлүк коопсуздукту камсыз кыла турган 9 продукциянын тегерегинде 9 кластер түзүлүп, 9 холдинг түзүлүп, анан ошонун ичинде мына производительность труда, энерговооруженность, эффективность деген орустардын сөздөрүнүн баарын колдонойлу деп атабыз. Мына ошондуктан мына жакшынакай жаңы техникаларды жалгыз эле фермерлердин мойнуна жүктөп койбой, өкмөт дагы өзүнүн мойнуна муну алат. Жакын араларда абдан чоң бир агролизинг компаниясы ачылат. Кыргыз-Орус фонду менен Орустун абдан чоң бир 3 миллиард долларлык обороту бар компаниясы менен жакында урматтуу премьер-министр Россияныкы Мишустин келген атат. Ошол жерден абдан чоң бир лизинговый компания чайлы деп атабыз. Мындан тышкары дагы бир топ өзүбүздүн ойлорубуз бар. Мунун баарын айтып отурбай так даана көрөйлү. Эми күз келди, кампабызда эмне бар экенин азыр басып көрөйлү. Элдин көңүлү ток болуш үчүн курсагы дагы ток болуш керек экен. Баарыңыздардын эмгегиңиздер үчүн абдан чоң ыраазычылык, рахмат. Эмгегиңиздердин акыйкаты кайтсын. Үйлөрүбүздө, кампаларыбызда токчулук, анан молчулук болсун. Баарыңыздар оорубаңыздар. Сиздер менен чогуу бирге Кыргызстандын көз карандысын бекитип, иштеп, ошон үчүн күрөшүп жүрө берели. Рахмат. Техникалары, начиная от заканчивая сбор. Бул жерде бүгүн техникадан тышкары айыл чарбасында пайдаланып аткан мейли запастык тетиктер болсун, мейли химиянын жаңы системалар келди. Дождевая установка. Суга тармагына абдан чоң көңүл буруп атасыз дагы. Мына ошону бир ушул эндиги жылга сугатта көйгөйлөрдү азайтуу максатында. 50 гектар. Фирманыкы. Ушулардын баарын отходдордун моолордун жасап, сатып, акча таап, өзүбүздүн базабызды расширять этебиз да. Ошо. Келип кетиңиз. Сатылган койлар. 7 миң доллардан. Бозулар 500-ден 3 миң долларга чейин. Булардан аласың да, ошолордун баарын алып калат да. Ошону элитада койбодук. Биздин лабораториялар знаменитый болбоду. Ошондойлордун передвижной.